Мен Арал айылынын тургунумун. Атым Нургүл. Жашым 80-де. Ушул иш менен алектенгениме бир топ жыл болду. 86-жылдан бери эмгектенип келатырмын. Бир топ сырдактарды жасадым, ала кийиздерди, кичинекей ковриктерди, дорожкаларды, сидушкаларды стулдарга. Азыр эми муну жасап атам. Енді аламатчок кошушум керек, аламатчок кошуп, көрмөп, анан ичке салып, ыскытын басам. Мындан бөлөк дагы биз үйдөн кийиз жасайбыз. Балам кийиз жасай турган аппарат жасап берген электрический. Ошо менен кийиздерди жасайбыз. Бул сырдакты кимге Береке жасап Бул сырдакты Береке берейин дегем, кайынсиңдиме. Эми дагы майда кыздарга жазайын деген оюм бар. Андан ары ишти улантайын деген оюм бар. Келиним бар, чогуу иштешебиз, мына кызым турат. Айылда иштейбиз дегендер бар. Табыдан чокой жасаганды үйрөндүк. Тиги шарфтарды жасаганды үйрөндүк. Жүн менен черми жасаганды үйрөндүк. Сумкаларды, шляпаларды, сувенирлерди үйрөндүк. Шуларды жасадык. Андан бөлөк да биз туризмге кирген, мен туризмде иштедик. Анан туризм жабылып калгандан кийин токтоп калды. Бирок бул ишим уланып жатат. Мындан ары да улантайын деген оюм бар. İşteyiz деген адамдар бар. Болсо бир чакан ишкана ачып иштесек деген оюм бар. Сырдак кийиз жасагандарды мен өзүмдүн апаман, анан кайненемден үйрөндүм. Андан бөлөк да крест туш кийиз саям, эме керме туш кийиз саям, анан жана көптүрмө деп коюп, түгүн бетине чыгарган. Анан бир аз токун, крючоктор менен